Санынан сынған, ана жамбашы чып кеткен бияққа. Жамбашы чып кеткенне, мынакей жамбашы чып кеткен мұның. Жамбашы чып кеткен үшін тізесі қишайып қалған мұның үш. Азыр санын нерінен қайра сындырып, қайра түздеп, неке мындай темір сала бастайды. Ассаламу алейкум. 10 сентябрь 2022 жыл Каракөл шаары Борбордук оорукана. Şu Каракөл шаарында жашаган жаран кырсыкка кабылып, азыркы учурда акыбалы ушундай, мунун жамбашы чыгып кеткен, жана санынан сөөгү сынып кеткен. Бул апрель айында болгон, ошондон бери кишиге камкор көргөн бир эле бир тууган акеси бар экен, ошого гана жардам берген экен. Азыркы учурда ошол киши сөөктөрү сынып бүтүп калыптыр, жамбашы чыгып да калып ошол бойдон калып калган. Азыркы учурда мен врачтар менен сүйлөштүм. Бул өзү өзү басып эле, иштеп эле, өзүнүн тиричилигин кылып жүргөн киши экен, мунун үй бүлөсү жок экен, жалгыз бой киши экен. Эми азыр врачтар менен сүйлөшсөм, ушунун операциясына көп болсо 14 000 сом кетет дейт. Ушу 14 000 сом эле кетет экен ушу кишинин операциясына. Келиңиздерчи, колуңуздардан келген жардам берип колчу иш багыш жатпасынчы монтип канча айдан бери жатат экен да. Эми мен мындай айтканда, Каракөлдө кээ бир адамдар бар, ушунун 14 000 сомду жөн эле берип коюп турган адамдар бар да. Азыр биз карызга алдырып атабыз, буга темирлер салат экен, сөөгүн кайра сындырып туруп, темир салып, түздөп туруп анан катырып коет экен да мунчу. Анан азыр биз көпкө күттүрбөй карыз алып атабыз. Келиңиздерчи, ушул кишиге жардам берип коелучу суранам сиздерден. Биз өзүнүн М-банкты коебуз, же өзүмө деле жолугуп наличка деле берип койсоңуздар, ушу киши басып кетсинчи, суранам сиздерден. Колуңуздардан келген жардам берип коюңуздарчы, кайдыгер карабаңыздарчы, азыр мен жакшылап тартып көрсөтөм буттарын. Мунун санынан сынган, ана жамбашы чып кеткен бияққа. Жамбашы чып кеткенне, мынакей жамбашы чып кеткен мұның. Жамбашы чып кеткен үшін тізесі қишайып қалған мұның үш. Азыр санын нерінен қайра сындырып, қайра түздеп, неке мындай темір сала бастайды. 14 000 сом эле экен. Келгилечи, ушу бакыш кишини жалдыратпайлычы, канчадан бери жатат төшөктө. Ушуга жардам берип коелу, колдон келишинче иншаллах.